Кутматаңыздар менен мен сүйүктүү телегөрүүчүлөрүм. Биздин бүгүнкү маектешибиз болсо кыргыз сатирасынын өзүнүн чоң салымын кошуп келе жаткан Союзбек Сейитказиев мырза болмокчу. Саламатсызбы? Саламатчылык өзүңөр. Маанайларыңыз жакшыбы? Жакшы, шүгүр Кудайга. Биздин билишибизге караганда сиз концерт коюп келгенсиз Ош жергесине. Бул эмненин урматына арналган концерт? Биринчи күнү өткөрүп алдыңыз. Кандай өттү? Биздин телегөрүүчүлөр сагынып калса керек сизди. Бишкекке концерттерди көп эле коюп жүрөм анан. Ошко да келбейсиңби деп баары чакырышат эле. Анан келип калдык ушинтип. Сахнада жүргөнүңүзгө канча жыл болду? Сахнада жүргөнүмө быйыл туптуура 20 жылдын жүзү болот экен. Мен 2003-2004 келгем. Элдер кандай келди? Көрөрмандарыңыз? Биринчи күнү элдер кичине азыраак болуп калды. Же Ошто биз ушундайбызбы? Же ушунчо көрөрман топтогонбузбу? Ушундай. Балким жарнамаңыздар жакшы кетпей калганчы. Мүмкүн, баягы болбой калган иштин ар тарабынан изилдей берсе болот, анан болуп кеткен дей бересиң. Жок, такыр айтып айтканга болбойт. Анткени мен сизге бир окуя айтайынбы? Биз кичине чагыбызда биздин Каракулжага Алайкуу деген айыл-өкмөткө концерт коюп баргансыздар. Ошондо аябай күчтүү фанатыңыздар болгон мен сиздердин. Кыялдар орундалат демекчи, мына мынтип сизден маек кылып интервью алып отурам. Кыялдарга ишенесизби? Сөзсүз да, жашоодо деген адам кыялдануу, үмүт, ушундай нерселер менен жашайсың да. Анан жөн эле урду сокту эч ким жашабаса керек. Любой адам кыялданат, ошо кыялдарына жетет. Любой адам ойлонот, ошо ойлоруна жетет. Баягы ой нерсеге айланат деп коет го. Бир нерсени ойлоп койсоң, кыялданып койсоң, ал сөзсүз болот турган. Орундалат, Кудулдар менен күйөнчтөрдүн айырмасы кандай сиздин баамыңызда? Эми экөө тең эле күлдүрөт деп баары айтышат, бирок экөөнүн форматы ушундай. КВНщиктер деген булар деген кыска форматтагы нерселерди ойношот. Мындай кыска өтүп, анан музыка коюп, билеп мындай элди алаксытып турат да. Анан кудулдар бул мындай туруп ошол 20 мүнөт же 30 мүнөткө чейин элди зериктирбей кармап турчу бул нерсе. Анан КВНщиктер 30 мүнөт кармай албайбы аны билбейм, бирок кармагандар деле болсо керек, бирок кудулдар кармайт да ушул. 40 мүнөткө чейин зериктирбей эл менен. Негизи экөө эки башка деп айтканга да болот. Экөө башка. Негизи элди күлдүрүш кыйын. Өтө эле кыйын. Сиздер болсо элдин алдында туруп эле мындай сүйлөп койсоңуздар эле элдер күлө берет. Негизи бул кандай машыгасыздарбы атайын? Бул эми ар бир нерсенин өзүнүн эмеси болот да. Эрежеси, түйшүгү болот. Бунда деле даярданасың, жазасың, иреттейсиң, баардыгын коесуң. Эл кайсыга күлөт, неге күлбөй коет. Анан азыр элди күлдүрүш кыйын деп айтып атпайсызбы сизчи? Негизинен кыргызды күлдүрүш кыйын. Себеби кыргыз эли, мен ушундай сыпаттап ушундай баалайм, биздин эл бийик эл да, мындай чорный юморго көп жактырбайт мисалычы. Биздики бийик нерселерге күлөт. Ошон үчүн бийик элди күлдүрүш үчүн өзүңдө дагы бийик бир ойлор болуш керек да. Сөздөр таамай болуш керек, Бийик болуш керек. Ошондо кыргыздын элинин да деңгээли, кудулунун да деңгээли көрүнүш керек да. Сиздин сатираларыңыздын көпчүлүгү менин баамда сиз саясаттан алысырааксыз. Кадимки биздин турмушубуз, жашоо тиричилигибизди сонун кылып, күлкүлүү кылып элге жеткирип бересиз, бирок ошонун ичинде чоң бир көйгөй бар. Эми сатираны өзүңүз жазасызбы? Сатираны эл жазып берет десең, Ошо олар аткарып бир-бирдемке кылып жашайт, анан ошол нерсени иреттеп айтып бересиң. Бул баягы саясаттан алыс эле деп атпайлыкпы? Жашоо өзү саясат да, негизинен. Жашооңду өзүң, сен деле саясат кыласың да жашооңдочу. Андай кыласың, мындай кыласың. Өзүңчө контуңдар. Өзүңчө бирдемкелерди жасайсың. Анан башкача болмок да, чынында башкача болмок. Саясатчысы өзүнүн ишин мыкты жасаганда, алар жөнүндө эч ким сүйлөбөйт эле. Кудул өзүнүн ишин мыкты жасаганда, биз жөнүндө эч ким сүйлөбөйт эле. Мындай болуп калды, тигиндей болуп калды. Анан бизде аралашып кеттик окшойт ушу. Любойн биз универсальный солдат деген кинодо угдайбыз. Универсал болуп кетти. Кайсы багыт болсо кете беребиз. Любойн жартыбыз саясатчы, жартыбыз баардыгы мындай. Адам кендем. Жашоодо ар нерселер сүйлөнүп турат экен. Ар ким оюн айткысы келет экен. Кээ бири ыры менен айтат, кээ бири юмор менен айтат, кээ бири жөн эле чогуп алып бакырып айтат дегендей.
Бул нерседен алысыракпыз, саясаттан чындап эле алысыракпыз. Аяка эмес, жакшы жетпей. Бирок ар бир чыгарган сатираңыз элдин жүрөгүнөн түнөк табат. Өзүнүн көрмөндөрү бар дегендей. А биздин кыргыз сатирада өзүңүздү кимдер менен атаандаш көрө аласыз? Өзү негизи жашоо бул атаандашта. Жашап атасыңбы, айланаңда адамдарбы, ошолордун баары сенин атаандашың болот. Ошолор менен ушундай жашайсың да. Анан кудулдардын баардыгы эле конкурент. Муну жөн эле мага бул конкурент эмес, мындай деп кыйкырып берет. Ким күлдүрүп аткан болсо ошонун баары конкурент. Сен келаткан эле нерсе. Муну моюнга алып эле так эле кесе эле айтыш керек. Ооба, ким күлдүрүп аткан болсо, анын баардыгы конкурент болуп эсептелет. Абдан жакшы. Анан интервьюларыңыздан байкап калдым, баягындай улуу инсандардын учкул кептерин көп аралаштырып сүйлөйт экенсиз. Китепти көп окугандардын катарына кирет окшойсуз. Акыркы окуган китебиңиз кандай? Кайсы китеп жагат деген суроону берейинчи сизге. Эми бул китеп деген жакшы нерсе. Эгерде окуп турсаң, ал менен сырдашып турсаң, сага акыл гана бергени болбосо, сен менен айтышпайт да китепчи. Өзүң окуйсуң, карайсың. Канткенде байып кетет, канткенде бактылуу болот, же болбосо чоң чыгармаларбы, кайсы китеп, кайсы баап. Бай атам, кедей атам, байлыгын байга атам дегендей болуп дегендейби. Биз мындай маанайды көтөрө турган китептерди окуйбуз. Мисалы, мен Капаланма деген китепти окугам, Купуя сыр. Анан мектепте дагы биз туура эмес эле китептерди окуп жүрүпбүз деп тамашалап айтып калам баягы. Кызыл көйнөкчөн келин, анан Мүрзөйланган кемпир, анан Солуган карек деген эле китептерди окуп жүрүпбүз. Көрсө жакшы китептер бар экен жашоодо дегенде. Тарыхый китептерди окуп турабыз, маалымат алып турабыз. Мен ушул эң акыркы окуганым Курандын кыргызчасын окуп чыктым. Баштан этеке жакшы таасир калтырды. Бул башка китеп экен. Чынында негизи окугула деп сунуштайсыз. Китептин китеби экен да, мындайча айтканда түшүнгөндө. Азыр биз анан тигил, бул деп бөлүнүп, жарынып өзүнчө болуп атпайлыкпы анан. Ошону окуганда түшүнөт экенсиң да, кыскасы баардыгыбыз адам атадан тараган экенбиз, жер бетиндеги адамдардын баардыгы бир тууган экенине. Бирин-бири капа кылбашка, Капа кылбашка. Адам баары капа кылып алат дечи, бирок эми мындай жакшы жүргөнгө мындай эме берет экен да. Себеби адам баласы эч жашоосунда эчтекен мойнуна алгысы келбейт экен. Ошол китепте жазылыптыр да, эч мойнуна албайт экен да адамчы. Ооба. Такыр мойнуна алгысы келбейт экен, анан бир убак келет экен, ошондо мойнуна коет экен десек. Ооба, баарын түшүнүп жетет деңиз, Бизге бөлүнгөн убакыт дагы соңуна чыгып атат. Бир аз сыркоолоп калыпсыз, эсен аман жакшы болуп, концертиңизди жакшы өткөрүп алыңыз. Убакыт бөлгөнүңүз үчүн да чоң рахмат. Сиздерге да чоң рахмат, ушинтип келип маек алып койгонуңуздарга ыраазычылык билдиребиз. Ишиңерде ийгиликтер болсун. Рахмат. Дайыма жакшылыктар коштоп, жакшы күндөр көп болсун. Оператор жигит, сизге да чоң рахмат. Урматтуу телекөрүүчүлөр, мен болсо кезекти студияга өткөрөм. Биз менен бирге болуңуздар.